Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкубуздары. Белгилүү жазуучу Жумабек Медиралиевдин Тилек аталышындагы аңгемеси. Жыйырма отуздай кожолук жашаган чакан кыштак, туш тарабы карагайлуу тоолор бак шакка чөмүлгөн. Татыр деп коюшат бу кыштакты. Эмнеге мындай аталып, анысы эмнени туюндурарын билген деле жан жок. Тургундары атууралуу ойлонушпаса деле керек. Аны ээк алдындагы байтак шаар сырт дүйнө менен байланыштырган жападан жалгыз учук, карагай тамындагы жылаандай иймелеңдеген кош аяк таш жол. Чөлкөм атайын корукка алынгандыктан каалаган жандын баары эле кире алышпайт кыштакка. Карагай оозунда тосот коюлган. Эч кимди өткөрбөйт уруксаат кагазы болбосо. Өздөрүнүн мындай өзгөчө абалы кыштак элине кыйла жагымдуу. Ананчы кадиреси каада күтүшөт. Непа адам эки жактан келгендерди тосоттогулар бараткан үйүнүн бышыктоосу болмоюнча тим өткөрүшпөй артына кайрышат. Ошондон улам жөн баскан бөлөк бөтөн жан болбойт. Кулак мээ тынч. Бардык башка шаар тегерегиндеги айылдардай жаратылышта, таза абада, сейил куруучулардан куру, сүрмө топсуз дегендей. Таштактардын дээрлик бардыгы бирин-экин жандыктары менен тамаркаларындагы даңкуурай, кулпунай, күн карама макадандарын соодалап тиречилик өткөрүшөт. Эшик алдыларынан аргамчы бой узаар замат жайыт көк майсан. Деги бужак жай чарбачылыкка абдан ыңгайлуу, жанга ого эле жагымдуу, жатагы жайлоодой жашыл өндүр. Айылдаштарынын да бири-бири менен көп иштери жок. Өлүк тирлик, той топурлар деле чогулушпаса, ар кими өз тирлиги менен алек. Анын үстүнө дээрлик көбү бала бакыра, кемпир чал. Жай жүргөн жаш дегендер сейрек, кол арага жарагандардын баары шаарда иштеп, тирлигин ошондо жүргүзүшөт. Ошон үчүн дем алыш күндөрү эле болбосо, кыштак үстү бир башкача жымжырт турганы турган. Кыштак башында обучу жайгашкан жалгыз тамда чыканактай бала менен сары чийкил чалдын жеке тирлик кылып калышканына бир айга жуук убакыт болду. Небере менен чоң ата булар. Эшик алдында күл тээп ысуулаган тооктор менен илей аркы терки илкиген куу тайгандын жорткону болбосо, тирүүчүлүктүн түк кылайган жышааны билинбейт шүкүл мында. Айтса айтпаса төгүнбү ургаачысы болбогон үйдүн ырайы курусун. Үй ичине тың эле кирип чыгып жүрчү кемпири ноокастап шаардагы ооруканага түшүп калганы. Үсөн чал менен небереси кадимкидей жүдөп калышты. Эки эле аптанын арасында. Балалыгыго улангана чоң энесинин бары жогун анча эле салбагандай. Ал эми Үсөн абышкага абдан эле убал өңдүү, үй ичи кунарсыздай. Жайдын толугунда муздак каапыр. Ошондон бу Үсөндүн көңүлү ачылбайт. Күптөө болгон немедей жүрөгү түпөйүл тартат да турат. Коңултуктайт. Капшыты чыкпайт. Өзүн коерго жер таппайт. Бир аз отура калса бүткөн бою чыйрыгып чыгат. Тынчы жок. Кейикчел болуп алды. Атурмак кемпири төшөккө жатканы түшү да жаман. Бузулду. Кадимки ала башын алдына ат салбас күлүгүн минип бараткан болот. Анан эле кайдан жайдан көтөрүлгөн куюн уюлгуп келип, калпагын учуруп жөнөйт. Аны кууп кармайым менен дегдеңдеп баратып, элик шыйрак саптуу камчысын жоготуп алат. Камчысыз канча теминсе дагы баспай кежеңдеген атын жетелейим менен жал тартып түшө бергенде, буту үзөңкүдөн тайып түпсүз туңгуюкка кулап бараткансыйт. Баа этип ыргып турат. Небересинин быш-быш эткен бейгапар уйкусунан башка үй тынчын алган эч бир дабыш угулбайт. Бул эмнеси? Баш кийим жоготкон жаман болчу эле, каап, камчысын да колунан түшүрүп. Көз илинде эле түшүнөн кетпеген, ушул ишти эмнеге жоорорун билбеген Үсөндүн эси эки. Анан басса турса көңүлүн, кода пендем десең, кемпиримдин артында калтырбай ала көр деген жолбун санаа саксактайт дагы саксактайт. Небересин да жөндөн жөн эле ыгы жок ителеп, жемелей бермей жаман адаттапты. Анынбы же өзүнүнбү не вактан бери кыла жүргөн көндүм иштери болсо дагы
эч бир купулуна толбойт, кылганына ынабайт, ыраазы болбойт. Айтор баары колдон түшкөн кандайдыр бир кыйчалыштык тооруду да калды аны. Ушундай сар санаа менен ойгонгон Үсөн абышканын кабагы күндөгүдөй эле салыңкы. Үндөшпөй отуруп, каткан көмөч нан менен чай ичип, өзөк жалгашкан соң, ал ооз учунан алдан элерди күбүрөй бата кылып, тизесине очурула туруп баратып, небересине колбурады. Эми дагы ойнойм деп жоголуп кетпей, койлоруңду кара. Уйга дагы көз сал, сайгактап жоголбосун. Анан нан жабалы балам. Наныбыз түгөнүп калган тура. Атаң көрө, бу жалганда эмнемден гана жаздым экен. Карыганда сага кор кылып. Эмне унчукпайсың? Дагы айткан сөздүн баары кулагыңдын сыртынан кетип атабы? Сага сыртынан кетпей эле уктум. Азыр карайм. Ошент балам, ошенте кой садагың. Сен эми чоң жигит болбодуңбу? Мени багасың да, жараткан эгем пендем десе, карыганда эркек кишини жесир кылбасын. Ок, эмне деп калжырап отурам? Кемпиримдин көзү түрө турганда суук кепти оозанып. Же небересине акыл кошкону, не өзү менен кеңешкени түшүнүксүз ушинтип сүйлөнгөн Үсөн абышка эшикти карай чыга жөнөдү. Мезгил чоң шашкеге таяй кыйла убакыт болуп калган экен. Көк чаңкайып ачык, көңүл сергиткен жайкы айдарын болбосо, күндүн ысыгы жан коючудай эмес. Күндүм адаты менен эшик алдындагы майда барат таш тесектерди оолактата ыргыта, бутуна илиешкен чурпуктарды, кагаздарды термелей көздөн талда кемеге ичине жаңсаган абышка чарпаясына келип кыңая кетти. О Кудай, ушул байкушумдун алдында ала көр мени. Түшүмдүн түрү жаман, каапыр. Жанагы чай ичип болгондогу кыябын үн чыгара улай, алдагандай ойлорго чөмүлүп дел боло калат. Чоң атасынын чоң энеси ноокастагандан бери айрыкча арбып кеткен мындай атыкой кобуруна акыл эси токтой элек тигил балакай анча деле маани бербейт, көңүлгө албайт. Тек гана кезек чоң атасына олурая карап турат да, анан ага боору ооругандай колундагы чын аякты ала коюп жууп, көзөөчтү ала коюп, очок көөлөп калат. Бала эмеспи? Анысы деле узакка созулбайт. Кайра бат эле. Көзүнө ойногон балдардын карааны чалдыгып, үндөрү чыга калса, чуу койгон тейден жылт берет. Ошол тейден чоң атасы өзү издеп жүрүп кууп келмейинче оюнга алаксып жүрө берет. Үй оокат түгүл, курсагынын ачтогуна деле кайыл сыяктуу андайда. Кантсе дагы Үсөн абышканын каранаар карманаар каниети ушул бармактай бала. Экинин бири шаардагы кызы канчалык үйрүлүп түшсө дагы бала ордуна көрбөйт, бирөөнүн бүлөсү деп. Андан көрө кыйратып иш кылбаса да, ушул небересине боор эти эзилип кетет. Ананчы мунун караан болгон эле канча дем, канча кубат. Анапер, мунаперге деле кадимкидей жарап калды. Айттырып, дедирип атып, алда болсо апта сайын экөөлөп нан жабышат. Ичер суусу менен тамаркасындагы мөмө-чөмөлөргө суу салып, отомой, эртели-кеч азын оолак жандыктарды жайытка чыгарып, кайра короого кийирмей, ушул небересинин мойнунда. Антпегенде күндө эле, бу бала болсо деле, ан үчүн эркек тана эле. Бир гана өксүгө кемпиринин кашында жоктугу. Ушуга кабыргасы катуу кайышат. Ал састуу молоп калганы Үсөн абышканын оюна нелер келип, нелер гана кетпеди. Жападан жалгыз из басаар кара чечекей уулунан, береги небересинин атасынан айрылганда да ал мынчалык жалгызсыраган, коңултуктаган эмес болчу. Көрсө, карыганда зайыпсыз калуу кыйын тура. Тозокунуку. Узак жылдар чогуу жашаган аял дегениң жидеп жытыгып, боорет менен тең болуп, баарынан жакын, кымбат, кыйбас жан шерике айланып алат белем. Көрөө кат өтпөй калат көрүнбөйбү? Же киркогуңду тыңгылыктуу жууп тазалап ирээттей албасаң, же түзүгүрөөк тамак аш жасап иче албасаң. Кордугум эмне анан бу? Деги элден айланса, эл акылына таң калып, тооп кылса аз. Кыргыз деген кыйын, көсөл акылман калк го. Тек жеринен карылар, о Кудай, кемпиримдин алдына кетейин.
алдына ала көр, жетимсиретип жесил калтыра көрбө. Андан көрө өлгөнүм артык деп жаратканга жалынып тилек кылбайт белем. Башка элде мындай нарк барын ушу жашка келгени эч бир эшитпептир Үсөн абышка. Мына эми ошол мүшкүл өз башына келип туру. Кечээ дем алышта адатынча байтак шаардагы кызы келип кетти. Деги ушу шаардыктар кызык күйүп бышып чымын куюн болуп жүргөндөрү калбайт. Келгенинен кеткени тез болду байкуштун. Анан кантсин апасы ооруканага түшкөнү ага да кыйын болду. Бир мында салы уруп, бир ооруканага жүгүрүп. Ошондон бери Үсөн абышканын заманасы өзгөчө куурулуп туру. Байбичесинин дарты дабасыз айык кыз жаман илдет экен. Рак дешиптир. Аны укканы ого бетер өзүн коерго жер таппай, баягы жанын эзген жалгыз суроо сезими коңултактоо ичи боорун биреңшерип, эзип кеткендей көңүлүн кандайдыр бир буга дейре өзүнө тааныштыгы жок боштук биротоло ээлеп алгандай. Жаман туюмдан оолак болууну ойлогон Үсөн карыя жанатан бери жантайып жаткан жеринен тура тамаркасын карай калдастады. Анткенде деле өзүнөн кайда качып кутулмак, адам баласынын алсыздыгы ушул белем. Өзгөдөн качып кутулса дагы өзүнөн эч кайда качып кутула албаган. Аны тамаркасынан деле азыркыдай азезил ойлору алыска узатпады. О Куда, пендем десең, карыганда байбичемдин жамандыгын көрсөтүп, балдарыма түрткүнчүк кыла көрбө. Алдың ал мени, аркы терки басат. Бут алдындагы жайкал өскөн жашылчаларын жанча кейипи кестей. Өзгөгө турмак, өзүнө араң угулар угулмаксан. Күңгүрөнгөнүн койбой, о жараткан, кемпиримдин жамандыгын көрсөтпөй алдыңа кетир мени. Ошондон апта өтпөй дарыгерлер кемпирин киши болбойт деп ооруканадан чыгарып коюшту. Үсөн абышканын заманасы ошондо чындап куурулду. Амалы түгөнүп, айласы кетти. Уккан кулагына ишенбеди, ишенгиси келбеди. Кантип эле ушундай болсун? Кемпири кече эле тикилдеп, буту-бутуна тийбей чуркап жүрбөдү беле? Анан калса, баласынан айрылганына жылмаалы боло элекко. Ушул санаанын саабайында, ал унутчаакта, чыртылдап чыргоодо боло берди. Мурдагы алпейим айкөлдүк адатынын токпейил тарткан коймаарек мүнөзүнүн бири жок. Аны кудум бирөө алмаштырып койгондой. Чың тийбес, чарт-чурт, ороң бараң, жатаар алдында демейдегисиндей небересин тизесине отургузуп алып, айланайын уланым, жалгыздан калган улагым, туягым, быкыйынан жыттай карс-карс каткырып эркелеткенин да койду. Ат болуп жонуна мингизип алып, кой айга карабай, үй ичин үч көтөрмөйүн да унутту. Көнгөн адатынча, ээсине эркелеген күчүктөй шыйпаңдай калган небересин, чоң жаман, эмдигиче чоңойгонуңду билбейсиң, акылы жок эле бала болуп калдың деп ныкып коймой арбыды. Анан төрдө төшөктө жаткан кемпиринин башына келип, ар нерсени кобураган болот. Аны алаксытат, жооткотот, ага да өзүнө да кара күчкө кайрат берет. Байбиче, бу башка экөөбүздүкүнө нелер келип, нелер гана кетпеди. Ушул жашка келгени экөөбүз жарым кылымдан ашуун чогуу түтүн булатыппыз. Бу түбүң түшкүр жашоонун жаманын да, жакшысын да бирге көрүп, ачуу таттуусун да бирге таттык. Денибиз башка болгону менен жаныбыз бир болуп калды. Эми Куда кааласа, сакайып да кетерсиң. Байбичесинин оор дем ала, кыйнала кышылдаганы болбосо, үн сөзсүз. Абышкасын деле кылайып укпагандай. Анда-санда гана күйшөлгөн болот. Ооруканадан чыгып келген дарты да кабылдап кеткендей. Дармансыз, кээде былк этпей сулк жатып калганда Үсөн абышканын үрөйү уча, жүрөгү оозуна тыгыла түшөт. Андайда калдаңдай кемпиринин баш жагына келип, демин ичине ала кулак түрүп тыңшап калат. Анын кыш-кыш эте оор дем алганын эшитип, жамынчу жуурканы билинер билинмексен былкылдап атканын көргөндө гана дей эсине келет. Ошондо гана байбичесинин жабуусун оңдой түзөй, уйпаланган чачын жоолугуна кымыра, жанына жакын отура кетет. Кыйлага дейре кемпиринин чарайнасына житип бараткан жансыз, бозорунку көзүнө тигиле карап отуруп, эбилип-себиле ыймандай сырын айта кеп жаңыртат.
Сен ооруганча мен оорусам эмне? Ма алдаганча жеңил болбойт беле атаң көрүнүкү. Койсоңчу, болбогон иште. Уландын атасы. Күнөөгө батпай. Чын сырым ушу, байбиче. Сен сүйлөйм деп кыйналба. Мен эле угуп тур. Мына айттым го. Эми Куда кааласа сакайып да каларсың. Ошондо айтчу кебиңди. Азыр тек гана мени тыңда. Үсөн абышка андан ары эмне дээрин билбей дымый калат. Экөөнүн арасын бир азга ыңгайсыз тымтырстык басат. Мен куруйм, байбиче. Кээде чалпоолук кылып, көңүлүңдү калтырып, тилим тийип, атырмак какус-кукус кылам деп кол көтөргөн учурларым да болбодубу? А сен болсо, байкушум, ошондо дагы жабылуу каренгендей калбаат калыбыңнан жазбадың го? Каш кагып өйдө карап серпилгениң жок. Андайыңды көрбөдүм, Кудай акы. Өлсөм сөөгүм ыраазы өзүңө. Мени болсо кечирип кой. Жалган дүйнө деген ушул тура, атаң көрүнүкү. Ойлогонуңдай болбойт экен, баары дайым эле. Эми сыркооңдон айыгып кетсең, алаканыма салып бөпөлөп бакпасам элеби, атаңдын көрү. Сенин азабыңды мына ушул өзүң ноокастап калган бир ай ичинде катуу тарттым. Үсөн абышка чын ыкласын билдире, байбичесинин көкүрөгүн кымыра, күмүш саамайын сылай, кебин жалгайт. Сенин жогуң жаман экен, баркыңды ушул жолу анык туйдум. Боо доктурларың деле көп нерсени анык билип, айыктырыш колдорунан келе бербейт окшойт. Кудаанын көзү түз болсо, айыгасың, байбиче. Оңолуп кетесиң, күйүккөнүң басаңчалап, жөтөлүң дагы азайып калбадыбы? Суугуң ашынып кеткендики, деп дагы андан ары эмне дээрин билбей, коодураган алаканын кемпиринин алаканына укалайт. Өзү да өнөкөт болгон көк жөтөлүнө алдыра бир топко ыкшып калат. Алакандардын отундагы билинээр билинбес жылуулуктар кошула түшкөндө, абышка кемпир алдырт аяр кол кысыша, бирин-бири карай жылмайган болушат. Байбичеси ыкшыган жөтөлүнө аралаш, үзүл-кесили сүйлөгөнүнөн тынганы арбын эрин кыбыратат. Уландын атасы, антип мени жооткотуп, сооротконуңа ыраазымын. Дагы бир кыйлага ыкшый, анан кебин олайт. Мына ушул ушуреке, жөтөлдүн түрү жаман. Жанымды алып тынбаса, басаңдар кейпи жокко. Эми жаратканым ажалды кимге качан, кандайынан берет айтыш кыйын го, абышка. Өйдө төмөн сүйлөп күнөөгө батпайлычы. Демейде деле токола ала коймокчумун деп опулдап калчу элең го. Эми менин бир аягым анда, бир аягым мында болуп, ичер суум түгөнүп, көрөр күнүм бүтүп калганда, көңүлүмдү көтөрбөй эле кой, абышка. Байбичеси не чындап таарынып, же чалындагы чычалаткысы жан бүдөөгө түшүп, актанганын уккусу келгени белгисиз, оор дем ала дымып калат. Үсөн андайда безге сайгандай чоочуйт, өзүн коёрго чындап жай таппай карбаластайт. Тим эле куду торго түшкөн тыйын чычкан ашыга алган демине, искеген илебине аптыга бакылдайт. Экка түгүндесе сакиш салкын. О, алда байбичай, кайдагы бир болбогон кепти сүйлөп сен, мен анда тим эле сени кантээр экен деп, ушу мен какпашка кайдагы токол тиймек. Ким эле бирөө даярдап койсо дагы токолду мага. Тим эле бир айтылган сөз, оозарлыгымда, Кудайым пендем десе өзүңдөн аркаңда калтырып жетимсиретпесе, жараткандан сураган эмки жалгыз тилегим ушу. Ушундан кийин абышка кемпир ар кимиси өз ойлору менен алек боло, бир окумга дээре унчугушпай калышат. Бири-бирине коёндой окшош күндөр кербен тарта арадан апта өттү. Ай салкын байбиче бирде баш көтөрүп сергип калса, бирде бүк түшүп таптакыр бөгүп калат. Үсөн абышка болсо, о жараткан, кемпиримдин жамандыгын көрсөтө көрбө деген тилегин бир күндө миң кайталай, өзүнчө беймаза. Күнүнө чай кайнам, эт бышым тыный калганы болбосо, бейтаптын абалында эч жылыш жоктой. Ооруканадан чыгып келгендегисиндей эле төшөктөн турбайт. Атурмак кыш дем алганы оорлоп, күн сайын дарманы кетип, өңөчүп бараткандай. Үсөн абышка небересин караан тутуп, күндөлүк турмуш тиричилик түйшүгүндө.
Экөө кирип чыгып, бирде кемеге башында нан жаап, чай кайнатышса, бирде короо четинде чарбачылык кылган болушат өлбөгөн жанга. Бирок күнү бүгүн кече 2-синдей ыкчам, шайды оттугу мүчүп барат Үсөн чалдында. Өңү дагы кер сары тартып, көз кирпек кычыгына толгон шор чылпактын карааны арбуу үстүндө. Демейдегисинен көз көрүнө эле аса түштү. Анысын эч ким эле салбады. Байкаган да жок. Өзү болсо байертеңки окуядан кийин биротоло чоочуп калды. Күн өстөп там аркасында отурган небереси Кулпунайга чакалап суу куюп жүргөн. Аңгыча шайтандай болуп, көзүнө теге күн жүрүш тараптагы 3 эмчектен көтөрүлгөн алдагандай канаттуунун карааны чалдыкпаспы? Ителгесиби, кулаалысыбы, же кыргыйыбы? Көзү жетпеди, айырып тааный албады. А теги берен каалгый учуп отуруп, так төбөсүнө келип, айлана учуп улам бийиктей берди. Үсөн баягы бойдон учкан куштан көзүн албай ээрчи карап отуруп, кантип ордунан туруп кеткенин да сезбей калды. Теги канчалык көкөлөгөн сайын ал өзүн ошончолук таман алдына жетип бараткандай туюму артты. Ошол көз ирмемчеликте дал ортосу сайгылаша, ийненин учундай жери тыс эте. Башы айлана, көзү караңгылайда түштү. Чоочуп кеткен абышка дароо көктөн жүз бура жерге карап отура калды. Анча-мынча болбогондо жыгылып түшмөк анык эле. Ошондо дагы анын тула боюнда канаттуу улам бийиктеп, өзү таман астындагы жердин 7 катар түбүнө жетип бараткандагыдай туюму калып калды. Ошол тейден чай кайнамда барып гана өзүнө келди ал. Аттың канаттуу болуп жаралып калбаганын кара, муштумдай болгон неме адамдыгын жер түбүнө жексен кыла. Мазактай каалгый канат көөлөп, кыйын болсоң жетип алчы деген кыязда учуп алып кете бербедиби? Үсөн чал көңүл түпкүрүндө басынып, ыза болуп калгансыды. Өзүнүн жаш баланыкындай бу аты коюуна күлкүсү да келди. Бирок эле жанагы канаттуу көкөлөгөн сайын өзүн жер астына жетип бараткандай сезими көңүлүнөн кетпей калды. Муну ал Араптан акырында шаардан келип кетип турчу кызына да, жанында жүргөн небересине, атүгүл күндө бир маал сырдашчу кемпирине да билгизбеди, айтпады. Шылдың болгусу келген жок. Тек гана дал ортосунун ооруксунганы кетпей калганынан беймаза болуп түйшүк тарта берди. Тамакадагы мурдагысындай табити тартпайт, бар оокатын кемпиринин оозуна кармайт. Ниети көп жыл бирге өмүр өтөгөн акыбетин кайтарып, аз болсо да кирдей калган көңүлүн жибитүү, үйрүлүп түшкөн, ачык да көмүскө да көксөгөн тилеги бир. Кудам, пендем десең, кемпиримдин жамандыгын көрсөтпө, алдын ал. Кечке илең салаң жүргөн Үсөн абышканын кечкисин көңүлү чөгүп, жаны жер тартып чыкты. Эптеп чыдап отуруп, коорма чай ичкен соң заара ушатканы эшикке чыгып, жаңырган айга назар уронду. Жарыктык темеле каккан казыктай тике туруптур. Элге тынч, өзүнө тынчы жок болот көрүнбөйбү? Ай көрдүм, аман көрдүм. О Кудай, бөөдө кырсыгыңдан сакта, бейбак жамандыгыңдан сакта. Эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу. Сакишим, балдарымдын энеси жаман дартынан сакайып кеткейле. Бир ырайымыңды төк, теңирим, деп күбүрөнө жүзүнө бата тартты. Демейдегидей эшик элигин эрмелебей, мал короосуна дагы баш бакпай, муктаждыгын бүтүргөн соң бат эле үйүнө кирди. Айланайын, бая калаадан келгени, куурма чай жасап, аны муну кармалап жүрүп, жаң эле көчүк баскан кызына жалбарды. Жаным жер тарткансып кыйналып турам, бир азга кыйшайып эс алайынчы. Мен азыр ата, төшөгүңүздү салып берейин, биротоло жатыңыз. Кызы тура чуркады. Жок, балам, тек кой, убара болбо. Мен мындай эле апаңдын аягына деген Үсөн абышка кемпиринин бут жагына кыйшайды. Күндөгүсүндөй аркыл ойлорго жетеленип, тынчы кетип түйшөлбөстөн башы жерге тиер менен талыкшыган бою жазыла көзү илинип кетти. О, бир кыйлада эт бышымда барып кызынын «Ата, туруңуз, кыйналбай ордуңузга жатып эс алыңыз» дегенинен улам гана баш көтөрдү. Каап бекер ойготподубу?
Жаны жайалып жакшы уктап калган экен. Алда чунак кыз айыя. Дал ортосу дале оорук сунган тейден көрүнөт. Денеси да оор, көңүлү түпөйүлдөй туюлду. Жатканы эс албай эле бүткөн бою жанчылып калгандай, тай-тая тартып бир азга отурган соң очорула ордунан араң көтөрүлүп, дагы ишке чыкты. Асман чайыттай ачык, жылдыздар жайнайт, чачылган шурудай жымыңдаша. Шуу этип, бири кабак үстүнөн учуп өтүп, шыр этип өчүп калды. Абышка эмнегедир жалтанып да кетти андан. Таза абага чыкканга көңүлү көтөрүлө түшкөндөй сергилең тартты. Боюн жазуун ойлоп, керилип чөйүлүп берем деп, жанагы дал ортосунун көкүрөк тушу зыр эткендей көзүнөн от чагыла түштү. Буа таң көрү мындай жок эле? Эмне болуп турат? Дагы кайдагы балеси жабышты? Эмне болуп турат деги? Ай ушу кемпири ноокастаган бир айдан бери катуу чагып койду окшобойбу? Караганда казан аяк кармап, кир жууйм деп. Улгайганда эркек кишинин аялсыз көргөн күнү курусун. Кор, тимеле кор турбайсыңбы? Жалгызынын жамандыгында деле заманасы куурулуп, жаны кыйналса да, мынчалык кор болгон жок эле. Азыркысындай азаптанбаган. Байкуш ай салканынын азабын абдан эле тартты. Жанынын жарымы көрүнбөйбү ал кургур? Оокат кылгандан деле эмес, анын адам, мал болбосун ойлогондон ушинтти. Дегеле канчалык алаксыйын десе дагы көңүлү жай таппай калбадыбы? О, көкө теңир, кемпиримдин дартына бир даба таап сактай көр. Болбосо мени анын артында калтырып, балдарга түрткүнчүк кылба. Ансыз мага төшү түктүү жериң менен төбөсү бийик көгүңдүн дагы кунары болбой калат. Сакишимдин аманчылыгын бер. Антпесең мен какпаштын жаманчылыгын бер. Сол тизесине отура заара ушатып атып, ушуларды ойлоду Үсөн абышка. Ичкери киргенде төркү бөлмөгө күндөгү жатчу жерине кызы төшөгүн салып коюптур. Бөжөйүп көзүн жылтыратып уланы жатат. Адатынча анын келишин күтүп. Анда барып жатуудан эриктиби же шайманы келбедиби, айтор жанагысындай эле кемпиринин аягына келип кыңайды кайра. Сакиш байбиче, уктай элексиңби? Кандайсың деги кургурум? Кышылдаганың басаңча тартып калганбы? Кемпир оор күйшөлө угулар угулмаксан күңк этти. Жакшы. Колуңду бери кылчы. Үсөн абышка кемпири жамынган жуурканынын жан жагына колун жиберип, анын колун издейт. Куудураган алаканы менен кемпиринин алсыз, көп тердегенден сыйда болуп жешилип бүткөн алакан манжаларын сылагылай. Уйку соонун ортосунда оозуна кара суу келип, алы куруп баратканын өзү да анык сезип сезбей, көзү илинип баратты. Ошондо дагы байбичемдин жамандыгын көрсөтө көрбө жараткан. Алдына мен кетейин. Күңгүрөнүп айткан кеби күймөнүп кылган тилеги ушул болду. Тилек. Кимдики кандай? Эмне тууралуу? Кайдан, качан кабыл келерин болжоо кыйын. Анын үстүнө кабыл келгени да, кабыл болбой таш капканы да арбын белем. Акыры аялы, атурмак баласы үчүн болсо дагы өзүнүн саламаттыгына, өзүнүн набытын кан какшап сураган жан сейрек учураар. Аны үчүн адатта адамдан бөтөнчө бир күч кайрат, айкөлдүк талап кылынаар. Берен берешендик, артыкча баш оту менен берилгендик. Чексиз сүйүү, ченемсиз ургалдуулук керектелер. Мындай жөндөм, курман көйлүк бардык эле эки аяк жумуру баштууга берилбегени таңдын атып, күндүн батканындай раско. Эмнеси болсо да Үсөн абышканын тилеги ак эле. Анын бая сыртка чыкканы, көк теңирди акыркы ирет көргөнү, жымыңдаган жылдыздарга акыркы ирет жүз бурганы, жана жазганганы күйүп түшкөн өз жылдыз экенин эле салбай, эмеле кемпиринин колун сураганы, аны менен коштошкон экенин өзү да, үйдөгүлөрдүн эч кимиси, кемпири да, шаардан келген кызы да, жалгыз уулунан калган туяк небереси да туйган жок. Эч кимиси. Кенен дүйнөнүн кереңдиги, жарык жашоонун жалгандыгы, ажалдын ак улуулугу ушул белем. Үч бүктөлө кемпиринин бутуна жаздана жаткан Үсөн абышканын деми улам бастап,
Дени улам муздап баратты. Аны өз дарты менен алып урушкан зайыбы не сезип, не сезбей. Зындан кара ташындай улам салмактанып бараткан абышкасын арбул дээрге дарманы жетпей, ал дагы көшүп кетти. Кемпиримдин артында калтырып, түрткүнчүк кыла көрбө жараткан. Үсөн абышканын ушул тилеги караңгылыкка чөмүлгөн үйдүн ичин эми толук ээлеп турду. Таң куланөөк салганда адепки короз чакырык менен кошо турчу абышка кемпиринин аягын жазданып жаткан бойдон турганы жок. Турмакта эмес эле. Небак деми чыкпай, дени муздап калган болчу. Узундугүнү кечке жанына жай бербеген дарты, көк жөтөлү бир аз басаңдай калганга жаны жыргап чырмете калган кемпири дагы сезген жок аны. Кызы да, жалгызынан калган жалгызы уланы да сезген жок аны. Демейде чоң атасынын койнунда жатчу бала бүгүн төркү бөлмөнүн оң капшытында жалгыз жатты. Дени башканын жаны башка. Үсөн абышканын тилегин жараткан чындап кабыл эткенин күн менен кошо чыккан чур эткен ый биротоло ырастады. О Кудай, пендем десең кемпиримдин жамандыгын көрсөтүп жесил кыла көрбө. Ушу тилегиме жетсем, эки дүйнөдө арманым болбос. Үсөн абышканын бул пендечилик, ыраазычылык каниети жансыз жүзүнө чөккөн жылмаюусунан төгүлүп турганын да эч ким оюна албады. Эми анын тилегин татыр кыштагы, аны касканактаган карагайлуу улуу тоолор менен касабалуу жалгыз там, бүтүндөй ошол чүлкөмдөн тирүүчүлүгү канга акшабатты. Өмүр чиркинин бу ирегеден аяк таштаганы төргө өткөнчүлүк убак аралык белем. Сиздер белгилүү жазуучу Жумабек Медиралиевдин Тилек аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.